Сыймык Жапыкеев. Урматтуу достор, калыстык баарыбызга керек. Эгерде бүтүн Кыргызстанды шайлоодон четтетсе, анда Кыргызстан деген партияны да оюндан четтетишсен. Болбосо акыйкат болбойт. Бүтүн Кыргызстан парламентте болушу бул карапайым элдин таламын талашат эле, чындыкты сүйлөшөт эле. Башка партиялары бүт эле кошомат кылганы баратат. Өлкөнү ойлогондор жокко эсе, өздөрүн ойлогондор эле келатышат. Бүтүн Кыргызстандын 100 миңдеген тарапташтары бар экенин бийлик билиши керек деп жазат. Назик Алибекова. Улуулардын жолу менен. Өлкөбүздүн тагдыры жарга такалып турган кезде мекенибиз Адахан Кимсанбаевич Мадумаровтай адамдарга өтө муктаж. Өзү уурдабаган, уурдатпаган, ар дайым чындыкты сүйлөгөн асыл таза инсандарды кылымда бир жаралчу инсандар деп коет эмеспи? Бизден канчалаган асыл инсандар чыкты, а бирок биз убагында баалай албай, каралап көз өткөн соң ардактуу адамдардын катарына кошуп сүрөтүнө сый артып калдык. Абдан өкүнүчтүү. Мен мигрант болуп жүргөнүмө 10 жылга жакындап калды. А менин апам бала кезимде мигрант болуп чет өлкөгө кеткен болчу. Бүгүнкү күндө да мигрант болуп жүрөт. Мен өзүмдүн жашоомду карап туруп эртеңки өз балама, кызыма мындай жашоону ыраа көргүм келбейт. Мен талаада жашадым, ачка калдым, орустардан түрткү жедим, ишсиз калдым, тоңдум, үшүдүм, ыйладым, иштеп жүрүп акча жасадым. Жашоо шартымы өксүк үстүндө оңдодум. Мен өз мекенимде эмес, бөтөн бир мамлекетке кул болуп жүрүп турмуш шартымды оңдодум. Мен өз үйүмдө, өзүм чоңойгон жеримде, туугандарымдын той топуруна аралашып жүрүп, иштеп өнүксөм болот эле да, эмне үчүн бизде айлык аз, жумуссуздук, адилетсиздик, мыйзамсыздык деген ойлор кыйнап келди. Бийликтин жакшы иш алып барбаганын, депутаттардын элге күйбөгөнүн, өкмөттүн иштебегенин көрүп, ушунчалык нааразы болуп, элге күйгөн инсандар бар бекен деп ойлоно берчүм. Бар экен, элге чын дилинен, чын жүрөгүнөн күйгөн инсан бар экен. Ал Адахан Мадумаров Кимсанбаевич экен. Ар бир сөзүн кунт коюп, угуп, тарых таржымалын окуп, жасаган иштерин изденип жүрүп, Москвага эл менен жолукканы келгенде интервью алганы мен да бардым. Мен ал инсанды көргөндө мектептеги темирдей тартип менен окуткан мугалимдерди эстедим. Адилеттүүлүктү көрдүм, элине болгон мээримдүүлүктү көрдүм. Адилетсиздиктерди көргөндө каардуу болгон бир арстанды көрдүм. Айтор мен ал кишинин көздөрүнөн чыныгы ажоонун жүзүн көрдүм. Мен бир депутаттыкка талапкер болгон адамды эмес, мен Кыргызстандын келечегин өнүктүрүп, чачылган кыргызды топтоочу, мага окшоп 10 жылдап, 20 жылдап мигрант болуп жүргөн кыргызды өз мекенине кайтарчу президентти колдоп чыктым жана акырына чейин колдоймун. Бул бир гана менин оюм эмес, бул сыртта жүргөн миллиондогон мигранттардын ой тилеги. Алдыбызда боло турчу соттун чечиминде бүтүн Кыргызстанды шайлоодон четтетпей, миллиондогон адамдардын үнүн эске алат деп үмүттөнөм жана да талап кылып кетем деп жазат Назик Алибекова. Назаркул Жоошбаев. Бүтүн Кыргызстан жеңишке карай. 6 сентябрда Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапташтары Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы нааразычылык акциясына чыгышты. Мындай нааразычылык акциялар жерлерде да уланды. Партиянын Ала Бука район борборундагы штабына Чаткал районунан да тарапкерлер келишип, алар соттон партияны каттоо боюнча оң чечим чыгарууну талап кылышты. Алар БШКнын чечими саясий чечим болгонун, сот туура чечим чыгаруусун, БШКны отставкага кетүүсүн, акыйкаттын орун алышын талап кылышууда. Эске сала кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкерлеринин тизмесин каттоодон баш тарткан. Ага партиянын съезде мыйзам бузганы жүйө келтирилген. Динара Маматова. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен областына караштуу Кадамжай район тургундары. 2018 жылдын 2 февраль айында болуп өткөн биздин чоң элдик жыйынга эмне себептен чогулгансыздар жана кыргызга күйгөн кайсыл инсан барып бул көйгөйдү токтотуп, чекит коюп келгени жөнүндө сиздерди эскертким келип турат. Албетте кыска убакыт ичинде унутпаган чыгарсыздар. Шамбисай алтын кенинин ачылуусу. Бул Кадамжай району элдеринин эң чоң орчундуу оор маселе болуп эсептелинет. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эми айтыңыздарчы, ошол оор кырдаалда элдин үнүн угуп, азыркы депутаттардан кимдер барды? Албетте Адахан Мадумаровдон башка эч кайсыл депутатыбыз барган жок. Аларга баш оорутуу эмне кереги бар эле? Бул баарыбызга белгилүү. Алар шайлоо учурунда гана Шамбисай элине чуркап мал союп акча таратат. Аларга Шамбисай эли шайлоо учурунда гана керек. Бир эле Шамбисай эл эмес, бүткүл Кадамжай району элдерине. Айтыңыздарчы, же калыппы? Мен өзү Кадамжай районунун кызы болгондугума байланыштуу сиздерди терең ойлонууга чакыргым келет. Мен айтпасам дагы өзүңүздөр өтө жакшы билесиздер. Эгерде кен ачылса эмне болорун, ошондуктан болор болбос акчага, мансапка алданган жердештериме айтарым, элдин убалына калбаңыздар.
Бир өзүңүздөрдүн кызыкчылыгыңыздарды биринчи орунга коюп, эртең эле жеп жутар депутаттар шайланып алып, Шамбисай Алтынгенин добушка коюп, баары колдоп, генди ачып жиберсе ким жооп берет? Ошондуктан урматтуу жердештеримде, терең ойлонуп, туура жолду тандоого чакырамын. Мен кызыңыздар Маматова Динара деп жазат. Көк көйнөк кийген көйрөң Динара Исаева. Көк көйнөк кийген көйрөң Динара Исаева. Бирде тирүү, бирде өлүк, бирде көрүнүп, бирде Белоруссиядан көрүнчүгө айланган Данияр Үсөновдун көпөс айыла. Динара Исаеваны ак үйдөн чыгарбай ким көкөлөтүп жатат? Чынында Минскидеги Данил Урицкийдин өлүгү Данияр Үсөнов оо сапарга кеткенден бери Динара айымдын бармагы май жалап, май талкандуу жерде жүрөт. Отурган креслосу жогорку кеңеш, жүргөнү ак үй, көк үй. Деги биздин бийликте калыс барбы? Же бийлик болсо намыстын эмне кереги бар? Айтор акчага суусап калгандарды сугарып жатабы? Көп суроо туудурган көпөс Динара айым. Бул маселеге дагы көп кайрылабыз деп жазат Кубат Койчиев. Ата мекен партиясынын элге кайрылуусу. Урматтуу мекендештер, 2020 жыл бир гана Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнө үчүн өзгөчө болду. Коронавирус пандемиясы жана аны ээрчи келген экономикалык кризис өлкөбүздүн талылуу жерлерин ачык айкын көрсөтүп койду. Жаңы кыйынчылыктар менен коркунучтарга бет келген Кыргыз Республикасы же алдыга чоң секирип жасап өнүгүү жолуна түшөт, же болбосо дүйнөлүк рейтингдин эң акырына барып кептелет. Курамы жаңыланган Ата мекен партиясы шайлоого жаңы дем аталышындагы манифест менен барат. Биздин команда өлкө өзгөрүп, жашоочулары эптеп күн кечирген эмес, ар бир күндү жыргап, маңыздуу жашаган өлкөгө айланаарына бекем ишенет. Акчалуу же мансаптуу тууган уругу барлардын сөзү чоң болгон эмес, ар бир киши тең укуктуу мамлекет болоорунан шегибиз жок. Кыргызстан өнүгүүнүн улам жаңы чекетин таап алдыга умтулууга тийиш. Ата мекен командасынын саясий эрки бекем, жалпы журттун кыялын орундатууга мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Жакынкы күндөрдө биз жаңы дем манифесттен презентациялайбыз. Ал эми бүгүндөн тартып, массалык маалымат каражаттары аркылуу негизги жоолор менен тааныштыра баштайбыз. Шайлоо алдындагы манифесттин энергетикасы сиздерди кайдыгер калтырбай добуш берүүдө, ата мекенди тандоого шык берет деп ишенебиз. Кыргызстан алдыга озуп, жаңыланууга тийиш деп билдирет. Ибрагим Жунусов: мага 4 партиядан сунуш түштү, бирок мен Мекеним Кыргызстан партиясын тандадым. Мекеним Кыргызстан партиясынын алдына койгон максатын, элге кылган кызматтарын, айрыкча коронавирус дарты келгенде Кыргызстан үчүн жасаган иштерин эске алып, ушул партия менен шайлоого баруу чечимин кабыл алдым. Анткени менин максатым элге кызмат кылуу. Кудай буйруса, жаңы чакырылышта жакшы иштеген, кыргыз элине күйгөн депутаттар менен бирдикте парламенттин кадырын көтөргөн иштер менен алек болом деген ниетим бар. Жогорку кеңеш бул чоң саясий сахна, бирок аны театралдык сахнага айландырып алышты. Депутаттар актерлорго, министрлер суфлерлорго, эл көрүүчүгө айланды. Мына ушул нерселердин баарын өз ордуна коюшубуз керек. Бир бол, Алтынбек Сулайманов: алдыда шайлоо эмес, тандоо болуш керек. Бүгүн 6 сентябрда Бир бол партиясынан депутаттыкка талапкерлер Ош шаарынын тургундары менен жолугушту. Иш-чара Киргизия кинотеатрында өттү. Талапкерлерди Ош шаарынын эли жылуу тосуп алышты. Бир бол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов алдыда шайлоо эмес, тандоо болуш керектигин, элге тандоо укугун кайтарып берүү зарылдыгын белгиледи. Биз баарынан мурда шайлоо эрежесин өзгөртүп алышыбыз керек. Эскиче калыптанып калган системаны жаңылашыбыз кажет. Мисалы, азыркы тапта башка мамлекеттердеги ачылыштарды күндө көрүп окуп, таң калып бүтө албай жатам. Биз болсо 30 жылдан бери эски системадан арыла албай келебиз. Ошол эскиче калыптанган системадан арылуу зарыл. Биз ушул максаттарга жетүү үчүн шайлоого аттандык, деди Алтынбек Сулайманов. Иш-чарага Бир бол партиясынын мүчөлөрү Алмамбет Шыкмаматов, Дүйшөн Төрөкулов, Эсенбек Арзиев, Фархат Алимжанов, Айгүл Салиева, Акбалык Жумалиева, Сейиткасым Курбанназаров, Нургазы Амиракунов жана Шайырбек Мамат Токторов катышты. Асеманын ич кийимчен түшкөн сүрөтү талкууга түштү. Эстрада ырчысы актриса Асема Токтобекованы ысык көлдөй салууга барганда ич кийимчен бир нече кадрларга тартылган. Соц тармакка бөлүшкөн сүрөтүндө актриса балдарын курчоосунда түшүп интернетке жүктөгөн. Ал эми интернет колдонуучулары Асеманын дене мүчөсүн суктануу менен кабыл алып, ачык кийинип элге жарыялоонун кажети бар беле дешет алар.